кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу угармандар, көрөрмандар. Аптанын шаршемби күнү кайрадан сиздер менен жаңы күндө жүз көрүшүп, амандашып турганыбызга өтө кубанычтабыз. Селки чексиз жөнүндө программасы башталды. Эфирге чейинки даярдыктарды бир аз көрүп алдыңыздар окшойт, Алдыдагы мүнөттөрдө 1,5 саат аралыгында ардактуу угарман, көрөрман дагы бир өнөр жолунда өзгөчө орду бар инсан тууралуу маектешебиз. Ал ким, кандай инсан деп кызыгып турсаңыз, мен дароо тааныштырып өтөйүн. Элдин эрке уулу, ардактуу угарман, көрөрман, нарындан тапкан махабат, кечирип кой, сүйүүмдүн формуласы, сага деген мыкты чыгармалардын аткаруучусу, анча мынча сулуу кыздарга суктанып ырдап койгон биздин ырчы мырза дароо эле таптыңыздар окшойт, Президентибиздин ардак грамотасынын ээси Кубаныч Ажыбаев студиянын коногу. Кол чаап коелу. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кубаныч ага, кандайсыз? Жалпы угармандары баарыңыздарга жалпы айтам, салам айтам. Сени дагы көрүп отурганга кубанычтамын. Эфирден жалпы студиянын Сандыра радиосунун жааматына жалпы салам. Чоң рахмат. Жана көрүп аткан туугандарга, көрүп аткан ага, ини, жээн, бөлө баардыгына, жек жат баарына салам айтам. Саламдар эфир аркылуу өздөрүнө жетти деген ишеничтебиз. Угарман, көрөрман, жалпыңыздар көрүп тургандай, бүгүн Кубаныч агам жалгыз эмес, жанында жандап келген жакындары, жалаң өзүнүн жүрөгүнө жакын, жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган инсандар болсо керек деп ойлоп турам. Эndi алар кимдер? Келиңиз, Кубаныч ага, өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Оң жагымда отурган мен бир тууган эң кичүү иним. Аты Эрмек. Атабыздын аты Моңолдордо. Мен чоң атамдын атасынын атына катталып калгам, Ажыбаев деп. Бул өзүнүн атасына атабызга катталган. Өзүнүн атасына. Эрмек Моңолдоров бул. Жанымда отурган, сол тарабымда отурган, апапак кийимчен отурган менин бармактайымдан, бала кезимден мектепте чогуу окуган классташым, досум. Азыркыга чейин эң жакын классташтардын арасында деле жакындар болот го. Ооба. Мисалында эң жакын досум, классташым. Ушундай деп тапшырма келген, классташтардан бирөө, бир туугандардан бирөө, анан мындай сени жакшы билгенден бирөө деп, анан келинчегиңиз териште келиңиз деле, анан ушул сол тарапта биринчи отурган. Мен көп жерге көрсөтпөй, көлөкөгө багып, көз тийбесин деп, Көз мончок тагып, көз мончок тагып дегендей көкөлөтүп багып жүргөн келинчегим, өмүрлүк жубайым, аты Бактыгүл. Бактыгүл айым. Ооба. Эфирдин алкагында дагы кененирээк таанышабыз. Бактыгүл айым үй бүлөдө Кубаныч мырза кандай ата экенин айтып берсе, биздин Эрмек мырза Кубаныч мырзанын бир туугандар арасында орду кандай, кандай күндөрдү чогуу өткөрдүңүздөр, балалык кезиңиздер кандай өттү? Ал эми Улан мырза мектептеги кызыктуу окуяларды айтып берет экен, эфир башталганга чейин Кубаныч мырза. Ооба, анан чыгармачылда Мунарбек байкени да чакыргам, Чобиевди, ал байкебиз кичине бир жарым саат кечигип барам, жумуштарым болот деген, анан эште келет. Ал нарында иштеп жүргөн кездерде ошол айтып берет да. Иштин убактыларын Мунарбек агам айтып берсе, ким классташыңыз, Мектепте айтып берет. Ооба, мектепте айтып аткан эме деп, мындан кийинки кабинетте жеңемден уруксат сурап аткан да, мектепте кыздардын айта берейинби депчи. Мектепте кандай кыздар менен сүйлөштү, эмне болду, айта берейинби десе, ооба, бүгүн уруксат деди. Эң алгач жеңемден уруксат алып алдык, Эми мектептеги сырлардын баарын Билип алгысы келди да өзү. Биротоло билип алайын деп. Сонун. Ардактуу угарман, көрөрман, сиз дагы биздин катарга кошулуңуз. Сиз Кубаныч Ажыбаевди качан эң алгач кайсыл жерден көрдүңүз эле? Сиз кандай ырларын биринчи уктуңуз эле дегендей. Анан 57-77-98 сандары ар дайым кыдай кызматта. Байланышка келиңиз, 0312 биздин шаарыбыздын коду. Андан сырткары 702-57-77-98 биздин WhatsApp номерибиз. Билдирүү калтырсаңыз, сизге түз көпүрө болуп жаңыртып бергенге аракет кылабыз. Эфирибизди баштадыганда Кубаныч ага келиңиз. Окуялардан биринчи биз эң алгач угарман, көрөрмандарга ыр суналы, андан кийин сөз кезегин мен конокторго узатсам. Мен Табылды байкенин
Бактабыл Дактановдун кыргыз эл артисти. Карыларым деген бир ата-энелер жөнүндө бир жакшы бир ыры бар, ошо менен баштагым келип атат. Сразу эле Секетбайдан баштабай кичине ушундай ырдан Бирок дароо эле угармандар караңызчы, Секетбайлардан суранып атпайбы. Жалал абдан угуп жатам дейт, нарындан тапкан махабат деген ырды суранып атышты. Нарындан тапкан махабаттан да. Угуп жана көрүп жатканыңыз НТС телеканалы Санжира радиосу, ардактуу угарман. Бүгүнкү студиябыздын кезекти коногу президентибиздин Артак грамотасынын ээси Кубанч Ажыбаев эфирди жагымдуу бир чыгарма менен ачып берем деп даярданып жатат. Жалал абадтан суранып атыптыр, нарындан тапкан махабатты ырдап берейин анда. Сураныштарды аткарабыз да. Сураныштар боюнча. Ал күндү жүрөм май унутпай, атыңдың атайым эй угузбай. Аргасыз күндү ай кечирем, асмандан аппак булуттай. Асмандан аппак эй, асмандан аппак ой, асмандан аппак эй, булуттай. Көр албас көздөрү бизге деп, көп сөздүң айтар ою тизмелеп. Көргөзбөй тилейм айтымызын, көз тийбес экен сизге деп. Көз тийбес экени, көз тийбес экен ой, көз тийбес экен ай, сизге деп. Эй, Бали! Жабығып өңдөн аязармын, жан сырым ичкен ой катармын. Жараткан жалган эй дүйнөдө, жалгыз сиз үчүн жашармын. Жалгыз сиз үчүн, жалгыз сиз үчүн ой, жалгыз сиз үчүн эй жашармын. Ансыз да өмүр азаяк, аз чыгар сендей ой аялзат. Насыят болсун ай түбөлүк, нарындан тапкан махаббат. Нарындан тапкан нарындан тапкан ой, нарындан тапкан ай махаббат. Ой махаббат. Эй, баракелде азаматсыз. Каналыңда кырын отуруп, жакында отуруп ырдаган экен да. Бара-бара көнөбүз ушинтип эми. Ардактуу угарман көрөрман, сиздин суранычыңыз боюнча нарындан тапкан махабат аталышындагы сонун чыгарма жаңырып өттү. Эми келиңиз, тапкан махабатыңызга сөз кезегин бергим келип турат. Бактыгүл айым, микрофонду өзүңүзгө жакын тартып алсаңыз. Кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Көрүп атканыбызга, сиз менен таанышып атканыбызга аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Биринчиден баарыңыздарга салам айтмакчымын. Санжира радиосунун бардык жалпы жамаатына рахмат. Маанайыңыз сонунбу? Маанайым абдан жакшы. Бүгүнкү күндө
толкундоолор жок, баары окшойт бир аз. Бир аз толкундоолор болот. Кубанч агам 1 саат мурун Instagram баракчасын карап атсам, сиз картап аябай сонур жазып коюптур да, ушуну айтып өтпөсөм болбойт, эфирде комплимент кылып. Кийгиздиң мага пир көйнөк дейт, кийгизген жоксуң кир көйнөк. Мас болуп далай жоголдум, урушкан жоксуң тирмеңдеп деп аябай сонун чыгарма жазган экен да. Негизи буларын сурабай эле коеюн десем, агай өзү ачык эле жазып коюптур интернет баракчасына. Анан агайдын үй бүлөңүздөгү ордун айтып бериңизчи. Анан эң алгачкы таанышууңузду сурагым келип атат. Биринчи Кубанч мырзаны каяктан көрдүңүз? Кубанч Ажыбаев деген ысымды кайдан уктуңуз? Алгачкы оюңуз көргөндөгү ошолор туурасында келиңиз. Эми биринчиден мен дагы Кыргыз улуттук консерваторияда окугам. Анда 2000-жылы тапшырдым. Өзүм Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепти бүтүп, андан соң консерваторияга тапшырып, ошол жактан 3-курс болуп калган кез болчу. 2003-жылдары ошол убактарда экөөбүз бир жатаканада жатып калдык, получается, жашап калдык. Бир жатаканада жашап калдык. Кошуна комната болуп калды, ошол жактан таанышканбыз. Башында кандай десем мындай. Анча жакка эмес деген. Ошону айта албай турдук. 1-2 жылдай жүрдүк, 2005-жылга чейин. Кыз жигит болуп, Кыз жигит болуу сунушуна Баш- чейинки аракеттерди айтып бербейсизби? Кандай аракеттерди кылды? Ыр жазчу беле, ырдап берчү беле дегендей. Биринчи ошол 432 беле, 432 комнатада турушчу булар бөлмөдө. Мен болсо 431де турчумун да. Анан бул достору менен чогуу ошо бир Биз Жылдызбектер, Кадыркулов аранжировщик азыр ушу Жылдызбек, Кадырбек деген ошол Асанбек Бейшекеевдин баласы, менин группалашым, комнаталашым, ошол эле чогуу жашашчу да. Биз таята эне деп урдап жүрөм го, ошолордун автору да. Аяшатабыз болот, аз Кочкордо ал киши эмгек сиңирген артист болчу. Ошо баласы да. Кадырбек чогуу жашайбыз. Анан Мирлан деген жигит бар эле. Анан ырдай беребиз бүт баарыбыз. Ырдайбыз. Булар болсо жалаң Абдыраевскийлер деп коебуз да. Абдыраевтан келген кыздар, Абдыраевдин кыздары баягы шаардык кыздар да. Анан көп батын албайбыз. Анан биз тиги комнатада ырдайбыз. Ортосу эми ал финский болуп бөлүнгөн, ортолору кирпич эмес. Анан Аябай угулчу да даңкылдатат да булар. Жинибиз келип тыкылдатып, акырындатып. Булардын илхомдору түн ичинде келип баштачу да, саат 12ден баштап ырдап башташчы. Биз болсо ал убакта эми кыздарды өзүңөр билесиңер окугандай. Эрте жатып, эрте туруп, сабак калтырбай барып дегендей, анан булар бизге аябай жолтоо болчу. Анан жииним келип ушул жакта бир балдар келди. Ырдап тажатып, комендантка да канча мындай барып айткан күндөрүбүз болду. Ошондой жатаканада көп жакшы күндөр өттү чындыгында. Ошентип урушуп жүрүп эле табышып Ошентип урушуп жүрүп, коридордон өтөбүз, бири-бирибизди түртүп дегендей, башында жаман көрчүмүн чындыгында. Андан кийин Подъезд эме бир да киргенде, подъезд бир да. Анан бир секция деп коет го, ошондой бир секцияда турчубуз да. секцияда, анан булар кечинде жуунуп атканда, умуалимде жуунуп атканда ары берип тийише берчүмүн, жакшы көрчүмүн ошону. Жаным деп ары берип. Могу фуэ деп булардын бир сөздөрү бар эмелердин тиги. Абдыраевдин фуэ муакта бирөө тийише берет мага деп жаман көрчүмүн. Жакпайт деп коем мен жанымдагы курбу кызымачы. Ошентип жүрүп, эми тагдыр буйруп. Жинде атса гана кимге жабабыз? Ырдап ырдайбыз да, күндүз ар жакка жатта жүрүп. Көбүнчө уктачубуз негизинде. Ырчылардын көбү эле уйкучу болот го. Ошол кезде уктап эле анан кечинде башталат да, майрамы да башталат. Жатаканада билесиңер кандай экен, ырлар башталат, ырдайбыз. Ошол кездерде азыр элестетип көрсөм, ошол кездерде ошондой убакта, жаш кезде биз ушун 20дагы балдарбыз да, бир 19-20дагы балдарбыз. Ошол кезде колдон келсе биз акчанын жоктугунан, ба студент кезде эменин айынан эле жүрө берген экенбиз, жүрө беришет экен көп эле. Азыркы студенттерде акча бар, мындай студияларга барып жаздырса да антиsemитче болот да. Ошондой кезде күлүк күнүндө дейт го, ошол кезде ырларды жаздырып койсо, үн табында болот. Анткени сабакка барып турасың. Улук Мырзагайда окугам мен, Полотовдо күндө баягы залда машыккан спортчулардай болуп, өзү үн дагы ошондой болот да, табында болот. Анан жаш дагы болосуң да. 20дагы баланы менен
40-тагы кишини согуштуруп койсоң, жанагы өткөндө Тайсон менен эмени деле көрбөдүңөр, ошол сыяктуу жаш кезде ырларды жаздырып койсо болот. Анан мен айтайын деген ошол кезде анан ырдагыбыз келип аткан, илхам келип турган октан кыйкырып ырдай беребиз да. Булар жаман көрөт. Булар болсо аспап, инструмент ойношот да. Эми булардыкы булар күндүз замест этишет, жанында Алтын деген подружкасы. Ал Абдраевтан келген, ал пианистка. Булар болсо мугалим, комузчулар. Анан түн ичинде биз ырдап атсак анан кыйкырып эле ошентип жаман көрөбүз. Анан кийин барып Анан көнүштү. урушпай калды деп кой. Анан урушпай калдым, анан колго алып алдым мен. Анан келиңиз. Дагы кандай күндөрүбүз өттү. Анан ар кандай майрамдарда акырындан өзү жакындап гүл алып берип, белек берип деген сыяктуу. Коён алып берип. Аябай бир кызыктуу ошондой бир коён алып берген бир белеги бар. Кайсы майрамда? Ал Кайсы кызык, майрам эле? ал сүйүү 8 күнүндө март болчу. болсо. Сүйүү күнү болот дагы, 14 анан февраль, ал эс акча жок жана айтып атпайбыз, акча жок болду. Анан ошол эле жана артында десятка, девятка деп койчу элек, бир базарчык бар болчу. Анан ошол жерде жанагы мягкий игрушка деп коюшат го, ошондой коёндор сатчыдан ошол жерде баладан баран акчам жок да. Анан Ал убакта аябай мода болчу да, ошондой жана плюшевый игрушка берчү эле го. Ошондой аябай мода болчу, анан ошондой көтөрүп келип атпайбы? ооба, тиге эме болгон да, тиге аны карыз калып келгем. Анан сурабай туруп бир 2 күнгө чейин мен берем өзү, бир жерге ырдайт элем, ошондо акча алып келип берем деп анан алып келип бердим. Алып келип берип, деп анан Кабыл алды. коён өзү көпкө чейин жүрдү ал коён дагы. Кийин бүкүл жоголду окшойт. Мен айтып калдым, ошону эстеликке коюп койсоң болмок экен деп. Анан тиге анан болду, эми тамак ичелде ошол жерде бир арзан бир эме бар эле, столовый бар болчу, стекляшка деп койчубуз. Лагман анда 10 сом болчу, наны менен 15 сомго жейчүбүз да. Эми майрамдатып атат да ошондочу. Тамак берип Коёнду берип, коюп эми тамак алып берген атат да. Анан тиги группалаштар тигинден 5 сом, тигинден 5 сом, тигинден 5 сом, 15 сом чогултуп анан тигине эптеп анан бир 30 сом алып анан алып баратам деп алып кеткени бир 2 эле саат болгон. Анан маңдайыма чыгып жанагы мунун көзү, "Жай, коёндун акчасын бербейсиң, карыз." Мен дагы бул эмне болгон коёнду айтып атат да, анан эстеп кетип атам, жана коёнду карыз калып келдим. Берип салчы, алып келип эле берип салчы. Мен уялып кеттим, уялып кетсем бул айтпай, бул мага ооруп деп берип салчы, мен ыраазымын, ады ушул. Кабыл алдым деп, алып берип салчы. Ошондой бир кызыктуу окуялар болду. Коён бирок калган, берилген эмес. Акчасын Мен ага бердиңизби? айткам да, тиги андайын бардым. Жок, ал коён мага эле калды. Мен берип кой десем да болбой, аябай уялды да чындыгында. Анан кайра барып бул тамакты ичип алып антип туган жиним келип калды да, анан барып анан Бактыгүл үйгө тиги жатаканага киргизип анан кайра бардым да. Мен айтпадым беле сага дедим. Сен мен ошо келин тиги сүйлөшкөн кызыма белекке бердим эле, сенден ал 2 күндөн берем дедим, сен 2 сааттан долуп атасың. Ал уже жок дедим ал. Кандай сен жокко эсе кылып таштадың, мен эмен барын өлтүрдүм. Болду, жеткен жериңен ал деген да. Болду, бербейм, коёнду да бербейм, акчасын да бербейм. Берген жокмун мен акчасын кийин ошол бойдон. Калды. Аябай жиним келип калды. Анда азыр эмкиде коён алып барып берип салды. Азыр көрүп атса эстеп аткан болуш керек. Баягы коёнуңду алып барып берсемби деп атпаймын. Көп коён болчу, көпкө чейин. Караңызчы, сүйүүнүн кереметине карызга алып барып берип сонун күндөр жок болсо дагы. Бирок эсте калат экен да ошонун баардыгы. Убагында мындай ызалануу болгону менен азыр эстегенге жагымдуу. Азыр ал мен Ош базарга барып дагы кичинекей бир алтын сүйкө сатып алгам, чоң белегим ошол да. Карызга эмес, Жок, сөйкүн шакек болчу. Бар ал дагы. Анан ичке болгон шакек. Ош базарда да ойлосом, анан ошол шакекти алып алып, ошол тиги сүйлөшкөн кызыма алып атам десем, өзүң студент экенсиң деп эже арзан берген мага. Оорупчу. Өзүнүн эле баасына берип атам деп, алып барып бер деп. Ошентип алып анан келгем да, жолдон келатып бир жерден мындай бир көчөнүн жээгинде бир комоктордо бир тамактарды сатып калчу. Анан ошол жерге кирип анан шакекти кармап баягы отурсам анан бир эже ошо официант баягы өзү эле баягы жаза өзү бере берчү эле. Анан ошол шакек кимге алдым деген ошондой сүйлөшкөн кызыма алдым десем, деп ошол эстимде да азыр эстейм, ошо ыраазы болуп. Элдин баары эле сүйлөшкөн кызын түп сүйүнтө бербейт. 100дөн 1 экен бул Кубаныч деген мырза деп берсе керек Ошондой окшойт. Ошондой. Эки жыл Азыр до сих пор берип жүрөм дебесиң. Азыр деле ошондойбу, романтикпи?
Майрамдарды калтырбайбы? Майрамдарды колдон келишинче калтырбаганга аракет кылат. Эми анда санда калып калышы мүмкүн, бирок ыраазы кылат. Бирок ыраазысыз сонун. 2 жыл аралыгында болгон мындай кызыктуу окуяларды айта берсек биздин 2 саатыбыз жетпей калышы мүмкүн. Мен сөз кезегин бир тууган элиңизге узаткым келип турат. Келиңиз Эрмек мырза. Сиз кандайсыз? Эң алгач эл менен учурашып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Жалпы Санжара радиосунун угармандарына, жалпы жааматына жакшыбыз биз, Кудайга шүгүр, чакырганыңарга чоң Маанайыңыз рахмат. сонунбу? Жакшы. Баары жакшы. Агаңыз үчүн кубанычтасызбы? Албетте, кубанычтамын. Кубаныч агам үчүн. Кубаныч агам менен сыймыктанам. Ошол. Буга чейин эфирлерге барып жүрөсүзбү же бүгүн алгачкы эфирби? Жок, мен негизи эфир эмес, сөзү сүрөткө деле көп түшпөйм. Биринчи жолу келип атам өзүм да. Түндө эле барып келели деп айткандан. Ошондон баштап эле саат таңкы саат 4-төрдө уктадым. Эртең менен Ойлонот э? Кечинде отуруп анан мен Эрмекти бул военный даба жумушта болуп болуш керек, аэропортто тигиндей мындай деп анан тынчын албай эле коеюнчу деп булар түнү күнү иштешет анан деп отурган. Кой чакырайынчы деп анан саат мен тойдон келгем. 12-де болчу. 12-ден өтүп кетти, билбей эле чалып атпайм, чалсам уктап атыптыр да, анан жайчылыкпы деди анан. Уктап атпай, уйкум бузуп алдым окшойт, тиги эртең Санжарага барабыз саат 2-ге даярдангыла деп, макул деп коюп койгон. Бир маалы 3-4 смс келип турго, эртең менен эле айтпайт белеңиз. Сарсана болуп уктайм. Эрмек мырза, эмнеге сарсана болдуңуз? Мен негизи көп деле сүйлөй деле албайм. Негизи ушу бир туугандарымдын баары эле ушу Кубаныч агам сыяктуу эле баары тең чыгармачылыкка жакын, өздөрү да мындай өтүмдүү, мындай сөзгө да жакшы да баардыгы. Эң эле чоркогу мен болсом керек, анан сарсана болуп өзүм да аябай саначылмын негизи, анан сана тартып ушу таң аткыча уктай албай, эмне кылсам барып эмне деп сүйлөсөм, эмнени айтсам деп. Оюңа да эчтеке келбей калат экен, мен Кубанбай экемди жакын деле тааныгандай болуп, тааныткандан кийин ошондой болуп калып. Жакында эле тааныгандай болуп дегениңиз жакшы экен. Сиз эмнеге бир туугандарыңыздарды тартпай, кимди тартып сизге чоркок болуп калдыңыз? Мен негизи жок, мен деле бир туугандарымды тартсам керек, анан негизи чоркогурагы менмин да. Мен да өзүм ийиммин, мен ата энемдин колунда чоңойгом. Мага чейинки 5-өө чоң ата чоң энебизди көрүп чоңойгон да. Ушу баары тең. Биз үчөөбүз ата энебиздин колунда чоңойбуз, бирок именно мен жалгыз гана чоң ата чоң энемди көргөн эмесмин. Кийин көрдүм да, элес плас эле билем. Таза ата энемдин колунда чоңоюп кичине может эркерээк болуп чоңойсом. Эркерээк болуп дейин десең, үйдүн кичүүсү болуп, читтин күчүгү болуп да жумшап эле ушундай болуп эле чоңойгом мен деле. Эркелегенде эле жок. Арманыңды айтып ал да бир отого эфирден пайдаланып. Жумшап эле атышты жалпы. Ошол бирок ата энем эркелетти. Жакшы эле. Канча бир туугансыздар үй бүлөдө? Үй бүлөдө 6-бузбуз. Эң улуусу эжем, 3 кыз 3 эркекпиз. Эң улуу эжем, андан кийин Кубанбай экем, андан дагы 2 эжем, андан бир агам бар, анан эң кичүүсү менмин. Сонун. Анан бир туугандар арасында эң эле шайыры, эң эле сөзгө чебери дейинчи, эң эле позитивдүүсү Кубаныч мырза болсо керек. Мен Жок, айылда ортоңку Андан аша турганда да. Бактыгул деген 3 эркек 3 кызбыз да. Анан ошо ортосунда Бактыгул деген бар айылда. Атам колунда. элдерде бирок Ошол ышков айта беришет го, Кубандан жакшырдайт деген сыяктуу. Жок, бирок эми жакшырдаган ким, мен баары тең эле менин бир туугандарым деңизчи, бирок чын-чынында жакшырдайт өкөтең, бирок Кубанбай экен жакшыраак атаса керек. Эми биз окуганбыз да, билимдүүбүз. Эми алар да окушса билимдүү. Элдик таланттардын арасында мыктылар окшойт э? Ооба. Сонун. Ышков Шан Шөкөткө жакын ошо Бактыгул Бакалай деп коюшат айылдагылар. Ушундай калып калган кичинекей кезинен эркек. Бизди көрүп атабы азыр? Көрүп атса керек. Бактыгул мырзага эфирден салам айтып коелу анда э? Ооба. Байланышка келсеңиз, сиз менен эфир аркылуу таанышканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бактыгул мырза, атыңыз аталып атат, ата атаса куту сүйүнөт деген сөз бар го элибизде. Анан аспапта сиз эле ойнойт болушуңуз керек үй бүлөдө. Жок, ошо Бакалайда ойнойт. Үчөөбүз тең эле ойнойбуз негизи. Комуз менен ырдашат да. Эми баягы военный болуп жүрө берип, ырдабай антип жүрө берип анан Жан дүйнөсү. ырдабаса деле жанагы айтып атпаймынбы, спортчулар спорт тиги тренировка кылбай койсо алар деле калбай калат ушундай. Ооба да. А так бул деле ойнойт, комуз ырдап коет. Эфир алкагында угат экенбиз анда э? Даяр Буюрса. Угармандар,
кабыл алып көрөйүнчү оюн огуп. Саламатсызбы? Саламатчылык кандайсың Жумагүл? Кош келиңиз, баары жакшы. Бүгүн элдин кубанычы, элдин сүйүктүү, элдин сүймөнчүлүктүү баласы кубаныч келиптир. Кубаныч үчүн биз Санжыранын күйөрмандары көп эле болушубуз керек. Кубаныч дегенде ичкен ашыбызды жерге коебуз да, анан чара болобуз дагы ала албай атып араң алдым. Кубанычым жаркылдаган, жайнаган жакшынакай бала. 2010-жылы менин баламда Орто Сай айылында тамада болгон. Анан ушул баланы ошондон кийин эле жакшы көрөбүз, жүрөгүбүзгө жакын. Абышканда жакшы көрөт. Ушу Кубанычтын үнү радиодо көрбөсөк да радиодон укса да жан талашып чуркап келебиз. Кубанычым сага ден соолук, жакшынакай өзүңө окшогон жаркылдаган, жайнаган келинчегиң бар экен. Ушу көрсөкпү деп ойлоп калчу элек, бирок көрө алчу эмеспиз. Бүгүн келип отуруп, ушу келинчегиңде өзүңө окшогон жаркыраган келин экен. Аман болсун. Үй бүлөдө ынтымактуу болуп, бактылуу болуп, өзүңөрдүн балдарыңарды урмат, сыйын көрүп, бактылуу болгула балдарым. Силерге ден соолук, ийниң келиптер, ага дагы ден соолук, жаңда классташыңа да ден соолук. Ушул ден соолук болсо баарыңар болот. Кубаныч ушул жаркылдап эле жайнап, аман эсен жүрө бер келинчегиң менен жаркылдап. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Караңызчы Кубаныч мырза, келинчегимди көрсөм деген арманым бар эле дейт. Келбем деген коноктордун баарын алып келебиз го. Биз ошол үчүн Санжыра радиосун үзбөй көрүп угуп туруңуз. Кадырман угарман, кезекте конок бар, кабыл алайын. Саламатсызбы? Угарман эфирде, сиз келиңиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кетпегүздөн Санжыра музейинин директору Жетмишбаев Мурат Бар салып болуңуз, келиңиз. Кубаныч кандайсың? Ассаламу алейкум. Десек, абабыздын бирдиги түгөнүп калды окшойт. Бирдигиңизди толуктаңыз. 57-77-98 сандарын терип байланышка келсеңиз, кайрадан сизди кабыл алганга даярбыз. Угуп көрүп жатканыңыз НТС телеканалы Санжыра радиосу. Бул өнөттөрдө биздин катарыбызды толуктаган дагы бир биздин сыйлуу коногубуз бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кубаныч мырзанын чыгармачылыгы жөнүндө бүгүн айтып берем деп келип отурган Унарбек Чобиев агабыз. Саламатсызбы? Кош келиңиз агай. Саламатчылык, кош келдик. Кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Баары сонунбу? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Бүгүн Кубаныч агам жөнүндө кененирээк айтып берет болушуңуз керек. Анткени эң эле жүрөгүнө жакын, жанына жакын агам деп эртеден бери айтып атат бизге. Ооба, эми бүгүн абдан жакшы күн болуп аткан экен. Мына элибиздин эрке баласы, таланты оргуштап чыккан элибиздин таланттуу уулу, атына заты жарашкан, Кубаныч деп атына заты жарашкан. Мына элибизге, журтубузга кубаныч таркуулап жүргөн Кубаныч Ажыбаевдин бир жакшы мындай ички дүйнөсүнөн чыккан чыгармачылык таанышы болуп жаткан экен, кеңири. Анан эми биз мына ушул чыгармачылык Кубанычтын эң алгачкы башатында чыгармачылык ушу кадам таштаган жолу биз менен башталды. Себеп дегенде бизде 96-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти Табылды Актан агабыз негиздеген Манас руху театры негизделген. Мына ошол жакта биз 96-жылдан баштап иштеп, Кубаныч 98 келип калды. Себеп дегенде ошол биз 96-жылы уюшулгандан баштап биздин театрдын баягы устат күчтүү болсо, баягы шакирттер дагы күчтүү болот дегендей, биз 1 жыл, 2 жылдын ичинде ошол Манас руху театры Нарын жергесинде бир мындай бир жакшы бир өзүнчө бир жылуу сөз таап, кеңири таралып, Манас руху театры деп абдан жакшы баягы иштеп баштаганбыз да. Себеп дегенде мына ошол жакта биздин таланттуу улан кыздар, өтө таланттуу улан кыздарды Табылды агабыз алчу. Мына ошол жылы бизде Нарын жергесинде баягы ыркесе өтчү. Мына ошол ыркеседе эмгек талаа жамааты менен Кубаныч ошол 98-жылы ошол ыркеседе биз ошол Табылды агабыз баштап мына ошол жактан көрүп калдык Кубанычтын таланты. Ал убакта Кубаныч тим эле чейпейген, тыпыйган, апарык болгон, көзү эле чекчейген жигит.
көз эле көрүнөт. көз эле көрүнөт дегендей. Азыр көз көрүнбөйт тап. Анан чындыгында баягы биз табылдагыбызга дагы мага дагы кубанычтын таланты, сахнада турган баскандары бизге өтө жагып калып, анан табылдагы экөөбүз кеңешип, биздин жамаатыбыз менен кеңешип, мына ушул баланы биздин Манас руху театрына кошуп алсак өтө бизге келише турган экен десек, ошо табылдагыбыз дагы кош колдоп, анан ошо жамаатыбыз менен Кубаныч Ажыбаевди биздин Манас руху театрына кабыл алганбыз. Ал убакта Кубаныч, ал убакта биз эле жапжаш жигиттер элек, ал Кубаныч ошондо сен бир 17 деле болушу керек. 17. Анткени 18 жашты мен театрга иштеп калгандан кийин Жалал-Абадта Курманбек 500 деген конкурстар жаңы башталып, ошондо биз театр менен барып, мен ошондо 18ге толуп, жаңы толуп, ошондо мед училищанын жатаканасында бирдекесин жатканбыз, билесизби? Ошол жерден жатып, анан ошонун алдында столовойдон Табылды байке бүгүн мо биздин жаш балабыздын туулган күнү 18ге толду деп, анан ошол жерден Туганбай Аптиевдер, Эстебес Усуналиптер, жюрилер болчу. Ошолор калоо тилек айткан да. Ошол эсимден кетпейт менин. Ошондой аймактар калоо тилек айтып кабыл болуп азыр элдин уулу болуп отурат экенсиз да. Мына ошентип биздин жамаатка кошулуп, чыгармачылык башаты ошол биздин Теңир Тоо жергесинде Манас руху театрында башталган Кубаныч. Мына ошондон бери Кудайдын кулагы сүйүнсүн, чогуу келатабыз. Азыркыга чейин жакшы акыл кеңешибизди беребиз. Баягыреки өзүнүн жүрөгүнөн Кудай Таалам берген таланты оргуштап чыгып, мынакей азыр элге төбөсү көрүнгөн мыкты таланттуу жигиттердин бири болуп. Ооба, Мунарбек байке алганда да ошондо Табылды байкеге айтып, бул менин чыгармачыл болуп калган бул ишин салымы өтө чоң да. Кийин 1-2-3 жыл иштеп калгандан кийин эле Мунарбек байке да айтып жүрдү, билимиң жок, болбойт, жүрө бересиң элдин катарында эме болуп. Анан ал кезде булар бир 600 сом айлык алсам мен бир 150 сом 200 сом алам да, анан диплом жок, даже эмең дагы айлыгың дагы мондой болот. Кийин билимдүүлөр келет. Биз окууну бүтүп келе анан чыгып каласың четке деп отур, анан ошо Кайрат Иманалиев менен анда Кайрат байкебиз телевидениеда иштечү. Кайрат байке ошондой эле өзү жаш бала болсо дагы чоң залкарлар менен жакшы мамиледе экен да. Экөө дос. Анан ошо Кайрат байкеге айтып, мени жиберип, Мунарбек байке жиберген негизи бар окууга деп. Ал Кайрат Иманалиев Бегалиевке тааныштырып, Бегалиевдер бир тойдо экен немеде, көлдө, ошакка ырдатып, учурдун көрсөтүп, анан октябрь болуп калган кез. Анан ошондо Бегалиев сенден жакшырсы чыгат деп, анан алып келип окууга мугалимдерге айтып, анан окутуп койгон. Кайсыл жерде окудуңуз? Алгачкы музыкалык билимиңиз? Биздин убагыбызда Кыргыз улуттук консерваториясы болчу, азыр Абдылас Малыбаев атындагы консерватория. Ошол консерваторияны бүткөм, жогорку билим. Биринчи паткурс окудум да. Ооба, Мунарбек Чобиев жөнүндө баракчаңызга жазган бир сөзүңүз бар экен да, мен эң алгач көргөндө бизге концерт коюп келген узун бойлуу жигит болчу деген сыяктуу. Анан бир эле мүнөзүн тартпай калдым. Тазалыгын тартпай калдым депчи. Ушул туурасында айтып бериңизчи, келиңиз. Негизи сыныктан башкасын баары жугат. Мен айылга ошол кезде театрда булар андан сырткары дагы өзүнчө бир жаштар уюша калып концерт коюп келип жүрчү да. Анан ошондо ырдап аткан ырчылардын арасынан көрүп, анан корооз той болуп койкоңдогон азыр эле көрбөйсүңөр, 50 күн жетчек болсо да койчу. Анан тиге аябай таза экен да, айыл чаң да. Шын эч жеринде чаң жок, туфлисин учуп жүрөбү деп. Туфлисине да чаң жукпайт да. Анан ушундай ырчы болом деп тилек кылгам, ошол жана жазганда окуп атпайсыңбы, ушундай ырчы болом деп. Ошол ырчы болгонго шыктанганга дагы ошол кишини көрүп шыктангам да, элдер түзелете чоңдорду көрүп алып аябай шыктангам дейт го. Мен Мунарбек байкени көрүп шыктангам да. Мунарбек агай деле чоңдордун бири да, Азыр чоң да, себеп дегенде мына Кубанычтын ошол убакыттагы сахнаны сүйгөн адам да. Сахнаны сүйгөн, ошондуктан сахнадан баардыгын кийингенден баштап, сахнада турган, кирип чыккандан бери, ошондон бери баягы ички дүйнөсүнөн сезип турган да. Ошон үчүн биздин сахнадагы кийингенибизди, ошо бутубуздан бери карап,
ошо бизге мындайча айтканда баягы сын берип олтурган да, ошол өзү жаш кичинекей бала болсо дагы. Анан чын Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына азыр менмен деген онурчунун бири ошо Кубаныч Ажыбаев деп элибизге кеңири аты тарап отурат. Мен дагы абдан сүйүнөм, чындыгында убагында Кубаныч өзү айткандай, мен муну кийин угуп жүрөм, ошо Мунарбек байкебиз ушундай жакшы чыгармачылыгына түрткү берген деп. Албетте баягы адамга жакшы жылуу сөз, адамда жылуу сөз жылаанды ийининен чыгарат дегендей, мен абдан кубанам. Ошо биздин акын насаат берген адам дагы ушундай эрезеге жетип отурганы бизди дагы абдан кубандырат. Аганы көрүп үйүн өсөт деген сөз мына ушундан келип чыкса керек э. Угарманыбыз бар экен, кабыл алайын. Саламатсызбы? Угарман эфирде, сиз келиңиз. Кутман күнүңүз менен угатабыз, сизди, келиңиз. Угарман, үнүңүз бизге жакшы угулбай жатат. Кайрадан байланышка келсеңиз, мен сизди катарга кошконго даярмын. Катарыбызга жаңы эле кошулган угармандар болсо, сиз Санжыра радиосунун НТС телеканалын угуп көрүп жатасыз. 57 77 98 биздин кызматтык сандар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүз менен келиңиз. Кубаныч, ассаламу алейкум. Бул Кубаныч ийгилик, ден соолукта бол. Сен жанагы сулууларга суктануу акым бар деп ырдагандан кийин биз сулууларга көздүн кыйыгы менен карабай, тике караганга уйкуга алып калганбыз. Анан мен ошо Кубанычтын келинчеги Бактыгүлдүн эжеси менен чогуу окугам, классташы Айнура деген менин классташым болот. Ушу Кубаныч биздин көп тойлорубузду алып барып ырдап берип жүрөт. Биз мактанабыз, сыймыктанабыз. Ийгиликте болгула, үй бүлөң ырдыгы ынтымак болсун. Өйнүгү өсө бергиле. Ошо каалоо тилек айтып коеюн деп кайрылып калгам. чоң рахмат. Баары болуңуз. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо келип туруңуз, ардактуу угарман көрөрман. Мен болсо кезекти ырга бергим келип атат. Кубаныч мырза, дагы да болсо суранычтар аз эмес. Келиңиз, дагы бир чыгарма угалы дагы, андан соң кайрадан кезектеги суроолорду узатсак. Жеңем экендир дайынча энди. Сонун болот. Баягы эми бүгүн менин кечем болуп аткандан кийин автордук чыгармаларды да алыш керек деп ойлойм да. Өзү менин көп деле ырым жок, бир ашып кетсе бир 4 болуш керек. Оон атайын оончу болоюн деген делеби жок да, анан. Кээде илхам келгенде жазылып калгандырлар. Сөз оonu өзүмө таандык. Düşümdü bir kız gördüm, Kuralayday kol turgun kunduz gördüm. Kızıl kanat kızlardın periştesi, Te asmandan jerge düşkön yıldız gördüm. Kamış kanat kaşı, kara zerdey çaçı, Göy gölgönü tolgon ayday, boğança deken jaşı. Kara kattay gözü, bal tatıgan ey sözü, Göy gölgönü sulunun kanikeydin özü. Gündüz esten yetmedi tünde düştün, Altın yıldız asmandan kimge düşkün.
жалғыз қана өзі бір жерде жүрген ей жесеңділері бар бекен бірге түшкөн қамыш қанат қашы қара зердей чачы бөйкөлгөні толған айдай бұғанша декен жашы Kızlar asmandan gelbes eken men deylerdin sen deylerdin köngülün bölbös eken ay dep günde vajet albaya жүргөн kızım bir dosumdun urmattуу жеңес көңіл черкен қалды жүрек оттой ахил жанды құндыз деген түгөнгүр бір тозоқо салды сұлулығы мықты жеңем болып ей шықты мендегі таза махаббат жай көрбөй көрді қышты алдыңа да кетейін жеңем болып шықты мен қантейін ошол менен бүтті Баракелде. Аяғы болбай қалды. Аяғы болбай қалды. Кадырман угарман көрөрман программабызды улантабыз жаңы саатка аттандык. Кубаныч Ажыбаев бүгүн студиябыздын коногу, кыргызымдын мен деген мыкты таланттуу инсандар менен өзүнүн агасы менен Мунарбек Чобиев, Жаркылдаган жубайы, классташы, бир тууганы дегендей келген коноктордун арасынан сүйлөй элек конокторубуз дагы бар. Мен кезекти кайрадан классташыңызга узаткым келип турат. Саламатсызбы? Келиңиз Улан Мырза, кандайсыз? Микрофонго жакын отуруңуз. Ырдабичи деп отурайынбы? Ырдабичи деп отуруңуз, келиңиз. Биз жаштык кезин сурадык, балалык кезде иштеги болгон аракеттерин сурадык, эми мектеп кезин сурайлычы. Кубаныч Мырза башка классташтардан эмнеси менен айырмаланып турчу эле? Кандай окуду эле мектепте? Биз Кубан менен бир көчөдө кошуна жашап, Генедеевте чогуу чоңоюп, анан мектепте да чогуу барып жүрүп, Кубан анан да айылда Жоки деген досубуз бар, классташыбыз. Үчөөбүз ээрчип келчүбүз да. Анан мектепте окуганда эми барганыбыз эле болчу. Кол көтөрүп сабакты эле жооп берген деп болгон жокпуз экөөбүз. Ошону деле байкаган жокмун. Оюн карак белек анан. Деле бер мен айтам деген жок. Музыка сабакта ошол Ыбырай деген агай берер эле аккордеон. Ошондон эле бул музыкадан эле 5 болгон. Ошондон эле физкультура экөөнөн болуш керек. Ошо экөөнөн 5 болгон. Биологияны жакшы окучумун, биологияны. Бул негизи кичинекейинде эле ошол мектепте окуп жүргөндө эле ырдап ошол Чубак Сатаевдин ырларын, дагы ошол Асан Калай аталардын ырларын ырдап, анан мектептин директори ошол Талас агай ырматылык. Ошол киши ушундай сүрдүү адам болчу да, анан ошол кишиге ушул жакшы, ушуну көрсө эле жакшы көрүп эле алдынан чыгып курсагын сүзүп койсо да кайрып кой беришет. Биз алдынан чуркагынан коркчубуз да, бул бар сүзүп кетчи. Ушундай өнөр жагынан, Кубан жеке эле ыр жагынан эмес, бул спорт жагынан да өнөрлүү болчу. Кышында китебей калган жактары көп болчу. Шамдагай болчу да. 100 метр дегенде эле ушул алдыга келип элечи, төш алдыга артына кетип чуркачу ушундай. Ошону ишенбейт эч кимдер. Мен эч кимге жеткирчү эмесмин. Такап жакшы чуркачумун десем. Чымыңдап кат чуркачу да мындай. Ишенбейт да эч ким. Мына улан кийин бир эфирде окузуп Мен көп эле нерсе ырдаганына эмес, мындай ыр жагына да, ырдаган жагына да мындай кызыкчумун.
спорт жагына дагы катуу болуп кеткен. Бирдеме ойносо дагы мындай башкача ойночу да. Эмоция менен ойноп кызыктуу ойночу да. Анан мектепте жайкы каникулда муну көрчү эмеспиз. Бул өзү тоодо эле жүрчү. Анан бул дагы бир тоого ошол мал айдап, Соңкөлгө мал айдап кайра келгендерин айтып берсе эле мындай аябай кызыкчумун да. Анан бир күнү 90-жылдары болуш керек. Биз дагы бир менчик кой алып мындай жакадагы эмеге барып кой кайтарышап жүрүп жакыныраак жайлоодон. Анан чыга калсам эле кой жайып жүрсөм эле бул анан чоң атасы Анарбек ата, чоң ата ошондо 70тен ашып калган киши болуш керек. 90-жылдары. Кой айдап кетип баратат да. Сурап калдым, каяка ортосуңар десем, Соңкөлгө дегенде ошондо жаман таң калгам. Абышка менен биз ошондо бир 10 жашта бала экенбиз. 9 жашта бала экенбиз. Жыргалы ушунуку Соңкөлгө кетип баратат кой дем. 2 түнөп барчу эле ушунда керек. 2 түнөп барчу. Абышка менен кетип баратат да. Ошонусуна да баа берип таң калчумун. Анан каникулда ошо тоодо болчу. Анан аяктап калганда эле Фрунзеге барып келген айтып калчу. Фрунзе болчу, анда Бишкек болду. Калем байкеси раматтылыкка ошо кишини көп айтчу. Анын бир жуглиси бар болчу. Ошону эле айдаганын айтып, анын тыгылганын туурап эле ушундай бир эме жүрчү. Мен техникага да кызыгам да аябай. Мектеп жагында окугандан болсо экөөбүз бирдей эле окудук. Бирдей эле. Бирдей эле окудук. Төрт случайда го деп. 4 алсак случайда алып калган болушубуз керек. Демек баягы биз ошол мектепте окуп жүргөндө мындай бир оюн карак, анан бир эме болушубуз керек. Кийин өкүнөбүз негизи элечи. Ошондор окусак эле болмок экен деп, анан ал кезде Жок, сага сезилген эмес турбайбы? Мен жакшы эле окучумун бирок. Өзүңдө көрүп атасың мени дейсизби? Өзүмдө көрүп атам же. Мектептин баасы эч нерсе эмес, турмуштун баасы маанилүү деп коет го. Караңызчы, эми классташыңыз мектепте өч алган менен азыр бүтүндөй бир кыргыз элинин баасын алып батасын алып отурат. Сонун алдыдагы мүнөттөрдө дагы сонун окуяларды угабыз. Анан Мунарбек агай айтсаңыз, жогоруда нарындагы таланты жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Таланттан тышкары Кубанч Ажыбаевдин адамдык сапатын кандай баа бересиз ага катары ошол туурасында? Албетте адамдык сапаты болбосо мен кайдан жаным алып жүрөт элем. Негизи эле өнөр адамдарына деги эле өнөр адамы болобу, башка кесиптин адамы болобу, биринчи орунда адамдык сапат болуш керек. Адамдык сапат үчүн ар бир адамга Кудай Таалам ар кандай мүнөз берет да. Ошол мүнөздөрүнө жараша дагы адамдар баягы бири-бирине баягы жылуу мамиле болот да чындыгында. Анан Кубаныч ошол айтып атпайбы, мен башында айтканда эле, көргөндө эле биз менен келип учурашып, өнөр адамдарына жакын экени ошол убакта эле билинген, адамдык сапаты да билинген. Себеби бизге келип иштеп калганда эгер адамдык кыялы начар болсо, биз менен балким иштеше албай калмак чындыгында. Ошол өнөрү менен өзүнүн адамдык сапаты менен бул өтө кичпейил болчу. Тиги улан айткандай ушундай мындай чыпылдап турчу да. Эми биз ал убакта кичине баягы ырдап, элге көрүнүп калган убакта анан Куба алып келе кал десең, кимере ушундай барып, кандай барып алып келгенин билинбей. Анан негизи эле өзү өтө кичпейил адам менен бат тил табышып, адамдын ичи коюна кирип, жакшы жылуу мамиле кылган, адамдык сапаты өтө жогору болгон. Кудайга шүгүр, азыр деле ошол адамдык сапаты жакшы үчүн эли журтуна кызмат кылып атат. Адамдык сапат начар болсо, адам өзү эле четке кагылып калат чындыгында. Туура айтасыз, ушул жерден мен дагы бир окуя кошо өтөнчү. Кубанч агам тааныганыма 5 жылдын жүзү болуп калыптыр, бирок билинбейт убакыт бат эле өтүп кетет. Ушул радиодон биринчи жолу тааныган, бирок биз Кубаныч мырза менен таанышканга чейин эле ушул радиодо бир эфир болуп калды. Ал учурда Кубаныч мырза унаада угуп бараткан экен эфирде. Анан жогорку кеңештин депутаты менен эфир болуп калды. Мен эфир алып барып атам. Анан бир аз ыңгайсыз учур болуп кетти да, эфирден бир агрессияга алдырып жиберди коногубузчу.
анан бир аз туура эмес сөз сүйлөп коюп, анан бир аз маанайым түшүп, үнүм башкача чыгып калса керек, ошону эфирден угуп, анан мени деле тааныбайт Кубаныч мырза. Эфир бүткөндөн кийин менин номерим жок, өзүмдөн сурайт беле, балким да таанып калса, анан Алмагүл Турдалиевага чалып, журналист кыз кандай жакшыбы, терилеби деген сыяктуу бир суроолорду узатканда мен жанында тургам, ооба жакшы, аябай жаман кылды, туура эмес кылды деген сыяктуу ушундай сөздөрүн айткан. Ошондой бир жүрөгүм жылганда Кубаныч Ажыбаев болбосо мен баягы сулууларга суктанууга акым бар деген ырыңыстан тааныгам мен дагы. Менин абалымды сурайт деген нерсе мындай ойго деле келбейт болчу да. Тааныбай туруп ушинтип. Күнөө эмеде эмес, журналист кызда эмес да. Ооба. Тиги кишиде да. Эмнеге андай ачык алдырып атат деген сыяктуу ошентип чалып сурап калса аябай ичим жылып калды эле. Ошол үчүн дагы мен ушул жакшы сапаттарын сизден сурап өттүм. Эфирди уланталы 57 77 98 биздин кызматтык сандар. Ардактуу угарман, убактыбыз саналуу гана. Байланышка келиңиз, билдирүү калтырыңыз, ой пикир жазыңыз. Мен болсо кезекти Бактыгүл айымга узатайын. Өзүңүз жөнүндө эми кененирээк айтыңыз. Жогоруда таанышуулар жөнүндө айтып калдык. Сиз кандай билимдин ээсисиз, азыр кайсыл жакта эмгектенесиз дегендей. Келиңиз. Менин атым Бактыгүл. Кочкор, Нарын областында Кочкор районунда Дөң Алыш деген айылында төрөлгөм. Өзүм ошо 3-класс айылда 3 жыл окудум. 1-2, 3 класста окугандан кийин эле атам ошо бир радиодон жарнама болуп атыптыр. Ушундай музыкалык мектепке кабыл алуулар болот депчи. Анан негизи мен кичинекей кезимде ошо атам өзү шофёр болчу. Анан машинасында отуруп алып эле ошо кошо ырдап эле жанында жүрө берчү экенмин. Анан ушул кызымдан бир нерсе чыгат, ушул кызым ырчы болот деген сыяктуу ар бир атанын өзүнүн тилеги болот го. Ошентип анан ошо жарнамадан угуп калып, анан мен ошо музыкалык Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектепке алып келип тапшыртып койду. Анан ошол жакта 3-класстан баштап окудум, 11-класска чейин. Башында аябай көмбө, ыйлап, бул мен үчүн аябай чоң стресске да кабылдым. Чындыгында эми алыс айылда жашасам, ата-эне менен турсам, анан туруп эле келип эле Борбор калаага келип калып эле ушундай интернатта ал жакта анан балдар менен чогуу жатып ошол жакта жашап ошол жакта окуп калдым. Анан аякта бүтүп, Кудайга шүгүр, андан кийин консерваторияга, Кыргыз улуттук консерваторияга тапшырдым. Жогорку билимдүү 5 жыл аяктап окуп, азыркы учурда 7-музыкалык мектепте негизи иштегениме уже 22 жыл болуп калды. Өзүмдүн мугалимим, консерваторияда иштеген мугалимим ошол музыкалык мектепке алып келип мени. Анан ошол жака өз орноштурган келсең, ошол жакта иштең, Эльвира Насрамбекова деген мугалимим бар, ошол келип өзү келип орноштуруп, анан кандай иштешти дагы башында мага үйрөтүп, азыр мындай кыл, эми мындай кыл деп ошентип атып, ошол эфирден пайдаланып мен дагы ошо эжекеме аябай чоң ыраазычылыгымды билдирип кетмекмин. Ошентип 7-музыкалык мектепте иштеп калдым. Андан тышкары жанагы совместитель деп коет го, ошондой дагы 1-музыкалык мектепте иштейм. Ошо Кубаныч экөөбүздүн азыр ортобузда 3 балабыз бар. 2 кыз, 1 эркек. Улуу кызыбыз уже 17-ге, 18-ге чыгат, Кудай буйруса. Авиация институтунда окуйт. Өзү ошо кичинекейинен каалаган өзүнүн сүйгөн кесибине тапшырды. Пилот болом деп аябай кыялданчы. Эми ошого биз атасы экөөбүз колдообузду көрсөтүп тапшырттык. Эми андан кийин дагы Кудайдын буйруганын көрөбүз. Андан кийинки балабыз 14 жашта, ал дагы атасын тартып аябай таланттуу, ырдайт, таланттуу, комуз чертет ал дагы. Андан кийин болмок экен анда, кошо ала келсек жакшы болмок. Андан кийинки кызыбыз 8 жашта, Аруке деген кыз ал мектепте окуйт. Дагы абдан таланттуу, бийге кызыгат, болбой эле чыгармачылыктагы адамдардын балдары да ошондой болуп калат экен. Бийге да кызыгат, ырга да кызыгат. Пианино ойнойт. Сонун мыкты. Сиздердей мыкты таланттуулардын уулдары кантип чыгармачылыктан алыс болот деген суроо жаралат экенсиз. Сонун. Келиңиз анда. Ооба, Бактыгүл айымга мен ыр кезегимди узатайын деп атам. Бул деле чоң ырчы болмок. Анан бир үйдөн бирөө жетет деген жоктур да. Сен мугалим эле болчу деп мен өзү оймен айткам экен. Экөө тең эле талаалап жүрө бергенде балдарга мээрим төгүлбөй калат. Баягы эне деген энеге балдарга 90% тарбия берген эне турбайбы? Ооба да. Анан ошондой болуп аял затынын өзү
кесиби бар, жумушка жакшынакай барып убагында келип саат 6-7-де үйгө келип ошондой жакшы деп экөөбүз кеңешип анан ырчы болгондук. Анан эми мындай туугандар той топурларда ырдап коюп жүрөт. Мен ойноп берейин, бири ырдап берсин, сонун болот. Ырдаганына мен каршы болуп койгом да негизинде. Ал убакта мен консерваторияга тапшырып, жаңы ошо 1-2 курстан баштап жана кафелерде ырдаган аябай бир мода болуп кетти эле ошол моментте. 10 жылдай иштеп коюп турмун, андан кийин карасам жана Кабак деп коюшса Кабакта, биз. Бактыгүлдүн ошондой эле мугалим болуп студент кезде эле биз жатаканада жашадык чогуу. Ошол жакта кызым жана улуу кызым ошол консерваториянын жатаканасынан төрөлгөн, советский 3G деп коебуз. Көзүмө аз деле аябай жакшы көрүнөт да. Анан ошол жерде эле Бактыгүл мугалимде болуп иштечи, анан ресторанда иштечи да, ресторан мода эле. Анан ушул кишинин акчасы менен эле жашадык 1-2 жыл. Андан кийин анан биз иштей баштадык. Сонун келиңиз Бактыгүл айым сиздин каланда. зар болду бир жарк этип карашыңа чырмалдым сүйүнүм бир санасына сезимди козгоп коюш ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына сезимди козгоп коюш ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына. Ey barakelde. Алтыным сүйгөн жарым асыл затым жүрөктү бир дүртлетерген жашыл жалын сүйбөсөң бул дүйнөгө не жаралдың карагаттай көздөрүңдүн кагылайын сүйбөсөң бул жашоодо не жаралдың мончоктой көздөрүңдүн кагылайын. Жей албай ошол таңда мен эсимди көрсөм де издеп келем элесиңди алтыным ак таңдардан тозоюнчу балким акку болуп келесиңби алтыным ак таңдардан тозоюнчу балким акку болуп келесиңби Ey barakelde. балким акку болуп келесиңби. Эй, Вали. Мындай булбулда кантип катып жүрөсүз Сен кубанычыңыз. эле чоңур чычмак э. Ооба. Ай Куба. Эмнеси менен багындырып алды болду экен жеңем деп кызыгып аткам да эртеден бери көрсө үнүнө эле ашык болгон окшойсуз Кубаныч мырза. Сонун ырдайт. Баарын эле ашык болдук үнүнө деле. Бул үндү дагы алдыда бир ирет укпасак болбойт. Дагы бир чыгарма суранабыз, мүмкүнчүлүк болсо. Саламатсызбы? Саламатчылык, Жумагүл кандай? Жакшы, кош келиңиз. Саламатсызбы? Келдик. Мен Тоголуктан чалып атам, Динара эжеке. Бар болуңуз, Динара айым.
Bu Kuanıç Kiske kuyup ala turbayбы. Men дөң алыштын бер жагында Мантуш деген айыл бар, ошо жердин кызымын. Анан Бактыгүл ошо аркы дөң алыштан турбайбы. Оңу алып күйөп алам деп утчуктайчы деп чыгып калдым. Рахмат. Кызылды мантыш. Кайненем ошо мантыштан. сонун. Тайлар Тайкелерим меники. Тиги bu Kuanычка бүгүн бул эфир арналып аткандан кийин Kuanычка ден соолук каалайлы. Рахмат. Армачылык ийгилик каалайлы. Үйгүлөсүндө бактылуулук каалайлы. Балдар менен аман эсен болуп, бактыгүл келинчеги менен кол кармашып жүрө берсин. Баарыңарга ийгилик, отургандардын баарына ден соолук болгола. Чоң рахмат. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Сокулукка салам айтабыз. Келип туруңуз. Мен кызматтык сандарды дагы бир рет эске салып өтөйүн. WhatsApp номерибизге билдирүү калтырсаңыз болот. 57 77 98 0702 коду менен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат бирге болсун. Ишиңерге ийгилик каалайм. Ары бары жөтөгүм жумагыр. Мен Жалал Ата областынан Аскаралы. Кош келиңиз. Угарманыңар. Kuanıç ırlarını uğup koldan sürgönbüz. Oşu oturgandardın barçagına den sooluk kaalayım. Bugünkü kaarmanımız oğun çaçkarı çığır çığız Kuanıç atıga jaraşkan ataklı Kırgız elinden yaxşı tatıptı ırçısı. Den sooluktары çıng bolsun. Üybülösü menen, tuğan ırık dostları, klastaşları menen aldıda qanday tilek maksat işleri olsa iş yüzünü aşağı versin. Kuanıç alga. Алга. Ооба. Tinch bolуңуздар. Силерге ийгилик каалайм. Бар болуңуз. Жалал-Абадтагы угармандарга салам айталы. Келип туруңуз. Караңызчы кандай сонун сөздөр айтылып атат, бата менен эл көгөрөт дейт. Кайсы радиого барбайм, мага Жалал-Абадтан мен Жалал-Абадка тойго да көп чакырышат да. Көп барам ошол жактагылар тойлорго, жакшылыктарга анан. Кээде оюма келип кетет, ушу Жалал-Абад жергесинде бир концерт койсом болот экен. Сонун. Жалал-Абадтагы көрөрмандарыңызга жакшы жаңылык болду окшойт, Саламатсызбы? Саламатсыңбы? Кош келиңиз. Эфириң тунук болсун. Чоң рахмат. Бүгүнкү келген Кубанычка эмне каалайм, ден соолук каалайм. Чыгармачылык ийгилик, келечекте эл артист, эмгек сиңирген артист деген наамдарга жете берсин. Анан бул келинчегиң да жакшынакай жаркылдаган келинчегиң бар экен. Мен да Кочкордун Ормахан деген айылынан болом. Сиңди болот экен. Күйөө балама дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Кубаныч мырза, бул Бактыгүлдүн таланты жөнүндө көмүшкө да калып атыптыр да. Ырзатып чыгыш керек, балдар чоңойтур, ырзатып чыксын. Бул талантты деген болбойт. Кандай гана талант өлүп атат да, мындай. Сонун ырчы бол, ырзап чыга кой Бактыгүл. Рахмат. Анан бүгүнкү келген Мунарбек мырзага ийгилик каалайм. Мунарбек мырзамдан үлгү алсаң болот. Мына келинчеги Жазгүл кандай оончу ырчы, талантты деген багыш керек, ырдаш керек, элге жеткириш керек. Анан иниңе, классташыңа ден соолук каалайм. Жакшылыктар көп болсун, ийгиликтер көп болсун. Баарыңарга ден соолук каалайм. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Жумагүл сагада тунук эфир, Бишкектен Шакен изеңер. Чоң рахмат, Шакен эже. Сиз дагы ден соолукта болуңуз. Байланышка келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Бактыгүл айым айтсаңыз жогоруда айтып атпайбы, сонун бир талантты бекер катып коюп турсуң депчи. Сизге биринчи эми жогорку билим алдыңыз да, анча эмгегиңиз кетти. 3-класстан бери музыкалык окуу жайда окусаңыз, анан бир замат деле жашооңузга Кубаныч мырза пайда болуп, анан ырдабайсың деп койду. Кыялдарыңыз эмне болду? Кандай кабыл алдыңыз бул сунушту? Сиз ырчылар чыгарасыздар го мындай эмне. Мугалим да бул киши. Ооба, негизи мен өзүм
кесибим чындыгында мугалим. Негизи айтат го ошо кубаныч өзү ошондой эми бирөөбүз эле ырдайлы деп мен аны туура эле кабыл алдым. Антип деле ырдап чыгам деп муну менен деле теңтайлашып жүргүм келген жок чындыгында. Убагында эми жанагындай кафеде ырдап жүрдүм, бирок аны уланткан жокмун. Кудайга шүгүр, азыр мугалим болуп балдарга өзүмдүн тарбиямды берип келем. Демек, кымындай дагы өтүнүш жок, Кандай эч кандай. Нарында мен мамам деп койчубуз, атамдын агасынын байбичеси. Чоң мама деп коет го негизинде, атаңдын агасынын аялы. Анан ошо мама деп коет. Ошо мамам Майрамкүл аты. Жамбылактык, как раз Алмагүлдүн жердеши да. Анан нарынга барып калдык биз. Чогуу бирденке болуп барып калсак, анан ошо мамамдын эмеси бар эле, магазин дүкөнүнөн кирип калсак эле, ай мына Кубаныч окууну бүттү деп экөөбүздүн жаңы үйлөнүп 1-2 жыл болуп калган, 2-3 жыл болуп калса керек беле, же көп эле болуп калса керек. Мен элге чыга элек кезим эле да. Анан мына окууну бүттү, жакшы да айт, сен Кубанды жылдыз кылбасаң мен сени менен сүйлөшө алмайм деп Бактыгүл айтып койго тиги. Сен жылдыз кыл, сени баары сенин колуңда депчи. Макул апа, макул деп эле. Анан ошондон келгенден кийин дейди, ырларың жаздырбайсыңбы деп дагы. Сен магисте тамада деген өзү менин негизи көп убактымды алды. Кудайга шүгүр, тамадалык менен мен үй бүлөмдү бактым, үстүбүзгө үй, алдыда минген ат дегендей да, баягы мал жал куруп алдык да, анан үстүбүзгө боз үй тигип алдык дегендей. Анан ошол нерсе менен ал гонорары жакшы да, бир нерсе тамаданын гонорары жакшы. Ошого кызыгып кеттик да. Анан эми көп артисттерди карап баардыгы эле мындай эмеде жүрсө, квартирада жүрсө, батирлерде, анан эмне болуп жүрсө, мен өзү ошенткен келбейт да, мындай буларды мындай квартирада жашатып, мындай бир жаман кийинтип, мындай акча таппай жүргөн эркектерди өзүм мындай көп жактыра бербейм. Анан тың жашашсын үй бүлөм, курсактары ток болсун, кийген кийим бүтүн болсун, жакшы жерде жашасын, жакшы квартирада, керек болсо келинчеги машина айдасын, элден кем калбай деген эме менен мен тамадалыкка кирип кеттим да. Тамадалыкка кирип кетип, ошо менен акча таап, Кудайга шүгүр. 1-2 жылдан бери ошол тамадалык баягы мурунку көнүп калгандар көп чакыра беришет, барып коесуң сыйлап. Бирок кичине кыскарттым да, кыскартып анан ырга өттүм, көбүнчөсүн ырдайынчы депчи. Ошол анан ошо жанагы сөздүн башындагыдай темадан чыгып кетип турмун. Анан ошо келгенден баштап айтты, ырларың жазыр деп. Айтып атат мени тиги баягы аял жакшы, эр жакшы деген сыяктуу. Анан ошол кездерде кечирип коёй. Кубаныч менен неге сени сүйдүм ай, анан Чок Сатаевдин Ак тилек деген ырын жаздырдым ошол кездерде. Ырдап жүрдүк ошондой бир жыл, андан кийин ошо дагы 2-3 жылдан кийин дагы иште деп бул аябай арттан түртүп аттырларын жаздыр бар, студияга бар, досуң Жылдызбек ага бар, сен баары сен колуңда турат, үнүң бар, моундай эле ычырчылар ырдап атат да, үнү жок деле бирөө. Анан ошентип анан суктанууга акын бар, ошентип анан элге таанылып кеттик. Негизинде адамдын артист болуп же бир жакка чыгышына мындай арттан жөлөк болуп турган бул аялынын 100% көз каранды да. Көп артисттерди көрүп эле жүрөбүз биз, каякта жүрөсүң деп кечке баягы неметип, кечиксе урушуп, каякка кетип баратасың деп антип баягы аркандай берген чыгармачыл адам, аркандай бергенде өзү өтө кызылат да. Анан жанагы мен айтып жазып койдум деп атпаймынбы, далай жоголдум, урушкан жоксуң тирмеңдеп деп, ансыгарындай бул мага мындай ушу кенен бир эме берди. Убагында мындай жанымда отурат, эфирден пайдаланып айтып коеюн. Бир мындай эркин убакыт берди мага ырда деп жазып, ошону ырдадык. Түн жоголосуң, күн жоголосуң, ар жакта кээде оштосуң, кээде көлдөсүң, ошол кездерде бир телефон чала берип антип тынчымды да алган жок чындыгында. Чыгармачыл адамдар өзү мындай эме болот го, бир нерсени бат кабыл алып, анан бат тырчып ушинтип уруш көп чыга берет го, анан андай нерсе болгон жок. Анан өзү азыр балдар чоңоюп, анан кийин токтолуп досторуңдун кыздары күйөөгө тие баштаган кездер болду. Анан
ушундай мезгилге өзү 40тан өткөндөн кийин өзүң деле үйдөн чыккың келбей калат экен. Бир жака барып келчи десе деле жок. Жанынан чыккыңыз келбейлеби? Ооба, ошондой. Өзүм сага үйдө Каяка бармак элем эми. Негизи айтып койду ушул өмүрлүк жар менен кесипти туура тандаш керек депчи. Ошо экөөнү туура тандаш керек. Экөөнү аябай туура тандаган экенсиз демек, э? Ооба. Жакшы, программаны уланталы анда. Мен кайрадан микрофонду бир тууган иниңизге узатайын. Келиңиз жогоруда агаңыз айтып калды. Көп сүйлөбөйт, бирок ырды катырат деди. Колмузду колго алып ырдап бересизби? Ырды катырбайм негизи. Катырат деп атпайбы агаңыз? Кайсы ырдайсың? Жеңеңиз ырдап атат, агаңыз ырдап атат, бир туугандарыңыздын баары ырдайт экен. Сен бир көрсөтчү. Ардактуу угарман көрөрман, 15-сааттын 28-мүнөтү, биз жарым саат аралыгында убактыбыз көз ачып жумганча артта калды. Алдыдагы жарым саат аралыгында биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Чалууларыңызды дагы сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Бир чыгармадан кийин бир дейиңизди даярдап, камынып туруңуз. Келиңиз. Эрмек мырза. Ошол эле Куан байкемдей эле биздин менин Дайыр агам ошол кишинин ырын аттап берейин, Баян Акматовдун. Биздин айылдыкта Баян, ал дагы биздин Жакын деле чыгар бул ырын. Билбейсиз, балким сизди сүйөрүмдү, сезимде балдак менен жүргөнүмдү. Деңизчи. Жөн гана амандашып өтөсүз жетелеп жаркылдаган түгөйүңдү жөн гана амандашып өтөсүз жетелеп жаркылдаган түгөйүңдү. Калаксыз кантип сүзөт кайык көлдү, каралдым кантип жашайт балык чөлдө. Өмүрлөши жубайыңды билип туруп, өзүңдү сүйүп калган айып менде. Өмүрлөш түгөйүңдү билип туруп, өзүңдү сүйүп калган айып менде. Bundan da жакшы аябай жакшы ырдайм депчи. Негизи ырчылардын көзүнчө дагы ар жагында Жок, сүрдөбөш керек. Момолдоров Эрмек мырза, ардактуу угарман көрөрман, Кубаныч Ажыбаевдин бир тууган иниси, үйдүн көкүрөк күчүгү, эң эркеси. Сонун чыгарма аткарып өттү. Негизи сыныктан баары жугуштолот деп жогоруда айтып өттүк. Бир туугандарыңыздын баары ырдаса азаматсыз, сиз дагы колуңузду колго алып үйрөнүп ырдап атканыңыз бул керемет нерсе. Программабызды уланталы. Ардактуу угарман көрөрман, 57-77-98 кызматтык сандары эске салам. Байланышка келиңиз, дагы ой пикириңизди калтырыңыз. Кубаныч мырза жөнүндө оюңузду айтыңыз. Жогоруда мен сиздерге суроо узатып өттүм. Эң алгач сиз кайдан көрдүңүз эле, кайдан тааныдыңыз эле, кандай чыгармалары жүрөгүңүзгө жакын, уккуңуз келген ырлар болсо бизге WhatsApp аркылуу билдирүү калтырыңыз. Биз жаңыртып берели, дагы сиздин суранычыңызды ишке ашырганга аракет кылалы. Угарман бар саламатсызбы десем алыстап кеттиңиз. Кайрадан байланышка келүүгө аракет кылыңыз. Сөз кезегин мен кайрадан Улан мырзага узатайынчы. Келиңиз, классташыңыз жөнүндө дагы эмне айткыңыз келет, эмне айтып бересиз сабактан тышкары, мектептен кийинки күндөр жөнүндө? Бул киши менен мен өзүм кеч үйлөндүм да. Анан бул киши өкүл атам, бияк өкүл апам болуп кетет. Мына өзүңүздүн классташыңызды өзү себеп дегенде чоңоюп анан
бирөөлөр кийин үйлөнгөндө достуктар алыстап кетесиңер десе анан ойлонуп кайым мындан алыстабайм деп мен өзүмө кайра жактырып өкүлөп кылып алганбыз. Мындай айтканда анан бат кээ бирде классташтар өзүбүздүн классташ балдар, классташ кыздар атагың айтпайсыңбы, атагың чакырбайсыңбы деп эле мага эле айта беришет да. Же бул мени угуп койсочу деген. Анан бул дагы кээ Улан бирде мырза арманын айткан эле келген го. бул дагы тамашалап Келиңиз. ушу бала абдан башка чыкты деп эле баягы. Мурун баягы кенедейибизде тамашалашып көнүп алганбыз да анан. Бул кишилер үй бүлөсү менен биздин үй бүлөсүн өкүл ата, өкүл апабыз. Доспуз, классташпыз, кошунабыз кыскасы. Сонун. Мындай айтканда 2 күндүн биринде ушуп сүйлөшүп турабыз. 2 күн саат сайын эле сүйлөшүп турабыз, мүнөт сайын элечи. Ошол Достордун арасында өзү сага жакын бир-экөө эле болот экен да. Мен өткөндө бир эфирде отуруп, досуңуз канча досуңуз бар дегенде мен көп деле досум жок, 1-2 эле досум бар деп. Анан баса белгилеп бирөөнү айтып койгон экенмин. Калган досторум баары тарынган да. Алысыраактары деле мындайраактар биз чимдеге анда жөн эле жүрөбүзбү депчи. Ошондой айтыш деле кыйын экен, бирок достордун арасында жакын болот. Классташтардын арасында деле жакын болгон болот. Эми классташтардын арасында улан жакын болот ба. Анан достордун арасында өйдөсү бар, ылдыйы бар, колунда бары бар, колунда жогу бар. Баары эле жипке тизгендей эмес болуп кеткен досторуң барбы анан? Ата-эне делечи өзүнүн досторунун арасында балдардын арасында эң колунда жогон жакшы көрөт дейт экен да, апачы. Анан сага достордун арасында деле колунда жок бирөөнүн сага жакын болот да эмнегедир. Колунда жок дегеним эмне? Алардай бай эмес, бирок мындай жөнөкөй бир эстодо иштеп, Эл катары. үй бүлөсүн багып, жакшынакай бир кичинекей үй салып алган ошондойдун арасында дагы досум бар да. Ошол экөө менен күндө сүйлөшөм мен. Мындай эме күндө бир маал чалып же 2 күндө бир маал чалып буларды эрмектеп же урушуп, мындай эми эметкен сөгүшүп, досторчо сөгүшкүчө бир сөгүп албасам эмем канбайт да. Курсагыңыз тойбойт, Жаман деп эле чалган деле. Эй, сен ассаламу алейкум деп учурашсаң болот дейт. Жаман каякта жүрөсүң. Анан ошол экөөнүн бирөөсү ушул да. Улан мырза, өкүл ата болгонуңузга чынында таң калып атам. Классташтардан өкүл ата болот дегениңиз. Мунарбек байке уктуңуз белесиз буга чейин классташтар. Ошо классташтарды. Иши кылып бир эме жуурулушкан экенсиңер. Эми ал эметип калган деле бул. Учурунда койсоңчу деп чыкты. Биякта айтып жөнчө аяктан чыгарбай анан. Өзүмдүн бир туугандарыма, апама кеңеш эле кое бер. Мейлим өзүң бил деп анан мурун бир агаларды билем да, тиги атчоң атасы бир өзүнүн бир мындай агаларын ал кишилер деп 80ге чыккан кишини өкүл апа катышпайт анан. Бул деле таң калыштуу болгон баарына эле. Жайын бул үйлөнгөн кездерде дагы кичине биз чуркап койдук да, эми достук катары чуркап андай кылдык. Эми жакын эле жүрөсүн өзү эле айтып атпайбы, мен капкакта бир 80ге чыккан кишини же айылда бирөөнү шайлап алып анан ал менен катышпай жүргөндөн көрө сен менен сөгүшүп жүргөнүм жакшы эмес. Ата деп коюп сөгө берет да. Ошол үйлөнүп аткан кезде аябай жакшы жардам кылды да. Ардыңгы уюштуруп эле тиягына чалып, биягына чалып эле өзүнчө эле бир баласын үйлөнтүп аткандайбы же бир Баласын үйлөнтүп аткан турбайбы? Нерме үйлөнүп атканда мындай кылганбы, кылган эмес билбейм. Мага аябай чабылган да, мындай чуркап. Анан сен атадай эле мээнет кылдың, давай сен эле бол деп эметип анан атам кылып алгам. Азаматсыздар, бар болуңуздар, достугуңуздар бекем болсун. Эфирде уланталы дагы келиңиз, Мунарбек агай айтсаңыз, ийни катары Кубанч Ажыбаевди дагы кандай жерлерден көргүңүз келет? Дагы кандай бир иштердин үстүнөн иштесе, кандай бир наамдарды алса, балким кандай бийиктиктерге жетсе экен деп ичиңизден ойлойсуз? Ой, баягы биз нарында иштеп, кийин окууга жиберип, ого келип окуп чокуп, анан жана жогоруда айткандай өзү тамадалык менен жүрдү да. Көп жыл тамадалык менен жүрдү. Анан кийин биз дагы бияка Борборго келип иштеп калдык. Мен 2003-жылы келдим. Анан кийин мен да айтып жүрдүм. Куба, сен тамадалык менен жүрө бересиң, бул тамадалыкты сенден эч ким тартып ала албайт. Тамадалык кылып өзүңдүн баа жашоо тирилигиңди өткөрө бер. Бирок сен сөзсүз ырдашың керек.
сенин атың чыгыш керек деп мен да көп жолу баса белгилеп айттым. Себеп дегенде мен ушу ичимден түбөгүл боло берчүмүн да, таланттуу жигит. Эмне үчүн мунун ырлары, үнү элге таанылбаш керек деп кубан ошол жагын көп баса белгилеп айтчумун. Ырда сени менен чогуу жүргөндөрдүн баардыгы азыр ырлары чыгып атат. Ыр жаздыр, радиолорго бер дечим да. Анан чындыгында мына азыр эми баардык Кудай Тааланын буйругу менен го, Кудайга шүгүр, ырдады. Бир жагынан мен айткан экенмин, бир жагынан Бактыгүл айткан экен. Негизи эле адам баласында ушул өнөр жаатында жүргөн адамдардын бул үй бүлөсү абдан жакшы болуш керек. Жанагы тыл күчтүү болсо, баардык өз жайында болот дейт го. Ансыңар ошол мен чындыгында кийин ушу Бактыгүлгө баш кошуп экөө ушундай турмуш өткөргөнүнө мен дагы абдан ыраазымын. Кубанычтын ушул 100% ошо элге таанылып, турмушта өзүнөн алып жүргөндүгү бул Бактыгүлдүн эмгеги болуш керек. Себеп дегенде аял киши жакшы болсо, анын турмуш жолу да жакшы болот, чыгармачылыгы дагы жакшы болот. Эгер аялы келинчеги начар болсо, каяктагы чыгармачылык болот, каяктагы изденүү болот. Чындыгында мына ошол Бактыгүлдүн эмгеги бул жерден өтө баалайм. Себеп дегенде Бактыгүл дагы чыгармачылыкты окуп билип, бул тереңинен түшүндү да бала кезинен. Ошон үчүн Кубанычтын Бактыгүл дагы талантын көрдү, өнөрүн көрдү, түпкүрүндө оргуштаган талант турганын көрдү дагы. Кой, мен комузумду чертип мугалимдигимди кыла берейин дагы. Ушул жигитти Кубаныч мырзаны ырдатайын десе керек. Ушул жигитти бир чыгарайынчы деп анан мына ушул чындыгында Бактыгүлдүн бул жерден көрөгөчтүгү, билгичтиги чындыгында мына экөөнү абдан мен ушул үй бүлөлүк жубай болгонуна дагы мен абдан кубанычтамын, сүйүнөбүз азыркы күнгө чейин. Мынакей Кубаныч көп айтып калат биздин жакшылыктарыбызда, ошо бир энеден туулбасак дагы ушул өмүр жолубузда бир тууганбыз деп. Мен абдан ыраазымын, чындыгында мен дагы бир тууганымдай, бир жакын инимдей, эң кичүү инимдей көрөм Кубанычты ушул күнгө чейин. Нурбек бекенин кыздары көйгө тийгенде да Кудага мен баргам да, эми бир тууган элем деп. Нурбек бек өзү көп бир тууган да. Ошолордун арасында мени кошуп, жана кудалардын арасында Нурбек бекенин жанында эки кыз тең турмуш курганда жанында отурдум мен ошо. Куда болуп бардыңыз? Сиздин уул кыздарыңыз турмуш курганда Кудага барат болуш керек, сөзсүз. Сонун. Ошон үчүн дагы эмнени көргүңүз келет деп атпайсыңбы? Ошол дагы албетте Кудай Таалам бекем ден соолук берип, Кубанычтын дагы элге тартуулай турган өнөрү, тартуулай турган тамашалары, Кубаныч өзү тамашакөй да жигит да чындыгында. Ошол көп ошол тамашаларын, өнөрүн тартуулай бериш керек элге. Мен ошол жагын чындыгында көргүм келет. Эми азыр өзү айтып атпайбы? Калып барат деп Өзү айтып атпайбы азыр тамадалыкты кичине мындай солгундаттым депчи. Ой, эми ал тамадалык алып бара бериш керек. Тамадалык жөндөм азыр эми тамада деген ушундай козгарындай көбөйдү, жайнады го чындыгында. Бирок булар тамадалыктын бир дасыккан тамадалары болуп калышты да. Сөздү дагы сөздү бага билет, сөздү түшүнөт, ырдаса ырдайт, оозунда сөзү бар чындыгында. Анан Кубанычтын биз себеп дегенде театрда иштеп жүргөндө биринчи планыбыз актерлук болчу да. Андан кийин анан ырдайсың. Кубанычтын ушул актерлук чеберчилиги дагы, куудулдугу, актерлук чеберчилиги дагы жакшы болчу. Ушул актерлук жагы дагы бир мен бир киного тартылса деп ойлойм да. Ошо кинодон дагы бир өзүнүн өнөрүн көрсөтүп койсо, Кубанычка бир мындай бир тамашалуу комедия фильм деп коебузбу, ошол жака бир тартылса, бул бир башкача бир образ чыгат болуш керек деп ойлойм да. Бир кинодан сынап көр. Бир кинодо тартылган. Бир ал чет мамлекетте көрүлөт, бизден көрүлгөн. Кыска эле эмес, мындай узун эле метраждуу тартылчу. Ошо кыска жерден Нарында жүргөндө биз көп
көп эле ролдорду ойнодук биз чын эле Табылдуу экен эмес менен. Курманбек 500-тө жана Курманбектин ырчысынын жарчысынын ролун ойногонбуз. Андан кийин Алыкул Осмоновдун бала кезинин, жаш кезинин ролун ойногом мен. Чоң эле спектакль болчу ал музыкалный мындай. Азыр айтып атышпайбы, мюзиклди биз койдук, анан чыгардык деп. Табылдуу экен муну 98-жылы коюп койгон мюзиклди. Ошол кезде эле койгон билгендер үчүн да. Музыкальный спектакль. Ошол кезде койгон. Ырдап татчыбыз, ойноп татчыбыз, ошол кездерде Манас руху деп. Эми азыр кыргыз руху болуп бу кишилер мындай жөн эле ырга эле басма болуп калды. Театр болчу бул чоң. Анан ошондо ойноп дагы, чуркап дагы Манасты айтып атат. Тоголонуп деле жүрүшөт, ошентип аябай жакшы бир башкача стилди Табылдуу эке тапкан. Ошол мага чоң, ошол башындагы бир чоң мага уютку ошол болуп калды негизи. Манас руху театр болуп калды. Мен ошол кезде Табылдуу экен ырларым бар улагында калып калыптыр. Азыркы жеңил желпи ошол кезде деле ырлар бар эле, ошолорду такыр ырдатчу эмес. Мен ошол кезде эле ошого кача берчүмүн да, жаш болуп ырдасам. Ырдаба буларды деп Табылдуу эке урушчу. Эменин баарын өлтүрөт бул, табиттин баарын өлтүрөт деп. Ошол бойдон кадимки ошол кезде хит болуп аткан ырларды мен ырдаган жокмун. Кийин консерваторияга келгенде ошо балдар биринчи курска тапшырып келгенде ошол кишилердин ырларын ырдап келишти. Мен ошондо эле Табылдуу экен же болсо Баятовдун ырларын ырдап келип, ушу Мунарбек байкелер, Такай Атай Огонбаевдин ырларын ошолор ырдашчу эле. Ошону келип ана консерваторияга буларды билесиңби деп Улук Мырзагайга ырдап берсем деле айтты деп, булардын баарын үйрөнүп жүргөн жакшы жигит турбайсыңбы деп. Келгенде анын баарын кулагына сиңирип отурушак деле бир топ убакыт өттү. Ошондой Табылдуу экендин эмгеги чоң чын эле бизге. Табылдуу экени сыйлайм, көп жашасын. Фундаментиңиз демек өтө мыкты болгон экен. Ошол жакта чындыгында фундамент жакшы болгондо, айылдан жанагыдай өткөл убакытта 16-17-де куракта ошол кезде чоң Табылдуу экенин колуна түшүп калдым. Народный артистин. Ал киши бу кишилерди зымга тискендей тарбиялаптыр. Жылбайт эч жака. Ал кишинин уруксатысы жок. Мындай бир эч жака баспайт экен. Анан мен бу кишилердин немесине түшүп калдым. Тартип катуу болчу. Тартип күчтүү экен аябай. Анан тартибине түшүп калдым. Ошо менен бул кичүүсү болуп мени жумшасат, ар жакка чуркап, бер жакка чуркайм. Табылдуу экен аккордеону менин колумда болчу, Такай. Ошону ташчым. Анан жанагы Табылдуу Мунарбек айтат атпайбы, бирөө менен баткөң эме табышат деп, тил табышат. Анайым бар, анан элпектик негизи мен булардан корккондон эле басчумун, бирок элпектик жок менде. Моюн алыш керек да. Элпек баягы жеңил желпи деп атпайбы? Мындай кичине тоң мойнураак, ошондой эле урушчу бу кишилер эмелеп. Эмне саламдашпайсың деп. Эмне салам бербейсиң деп. Анан ал бер жагында рай культуранын кишилери бар эле. Анан мен ичимден ойлой берчүмүн, Табылдуу экенин жанында жүрсөм, Мунарбек Чобиевдин жанында жүрсөм, тетилер менен эмнеге саламдашпай калам, өзүлөрү келип саламдашса. Ошондой да. Тамаша бир четен. Коркконуңуздан барганыңыз жаман экен, Бирок чыгармачылыгыңызга дагы бир идея кошуп койдук. Мунарбек агам баш болуп, сизди кинодон көргүбүз келет экен, актерлук. Ошол бир эме болсо, Кудай буйрса бир мен жана Аскат Сулаймановдор менен да жакшы досмун да. Камчыкелер менен. Анан айтып жүрүшөт, Хуке бир күнү жанагыдай бир эме болот го, жана эмеден өтөт го, эмне деп койчу эле? Кастинг. Ошондой болсо бир түшүп койчу деп атышат. Ооба, сөзсүз түрдө түшүп коет. Кудай буйрса бир өтүп койсом деп атам, мен көзүм жетет ойногонго ролду. Ооба. Кинодон күтөлү анда сизди буйрса, Келиңиз, бактылуу элем, эфирибиз аяктап баратат. Жогоруда дагы бир чыгарма сураганда эле сиздин үнүңүздү дагы бир ирет угуп, андан соң эфирибизди жыйынтыктабасак болбойт, Негизи жанагы ардактуу угарман, сиздин дагы чалууларыңызды мына ушул бир чыгармадан кийин кабыл алганга даярбыз. Азыркы учурда Кубанч Ажыбаевдин жубайы Бактыгүл айым сиздерге дагы бир керемет чыгарма аткаруу берүү үстүндө даярданып турат. Бирге угалы. Келиңиз. Негизи дагы бир неме айтып кетсем болобу, жана сулууларга суктанууга акын бар деп ыры Бали дегенде эле ошол ыры чыкты го. Анан аябай ошол жаңы чыккан убакта аябай көп мага интервьюлар келди. Баардыгы сурап, таң калуу менен сурап атышты. Менденчи Кубанч Ажыбаевдин келинчеги бар бекен депчи. Мындай жолдошу ачык эле айтат экен го, мен суктанууга акым бар деп эле ачык айтат экен го. Кызганасыңбы, кызганбайсыңбы депчи. Анысы андай кубанычтын ийгилиги, мен чыгармачылыгын колдойм. Бул
өзү айткандай бул жөн эле ыр дегендейчи эфирден пайдаланып айтып кетпесем чын эле көп менин дарегим ушундай сөздөр аябай түшөт. Бир жолу дагы бирөөнөн ошондой сураптыр, бул чын эле мындай жакшы эле мындай немеби депчи ошо ачык эле айтат экен, акыл эси ордунда элеби деген да сөздөр болот экен, ошого байланыштуу айтып кетейин дедим. Чыгармачылыгын түшүнөсүз демек. Ой жүгүртүүсү пас Кудай таала деле ошондой кылып кошот да, ошондой бир жеңил желпи ой жүгүртүүсү ошондой аялдар болуп калса мен алар үчүн далай согушмакмын да. Канча бушайман болмокмун. Гезиттен чалып бир интригач гезит бар, дагы деле жашайт ошол гезит. Ошондон чалып атат жыр жаңы чыгып дүркүрөп аткан кезде. Сиздин ачык айрым эле суктануу акым бар деп эле күйөөң сурдап атат. Кызганбайсызбы десе. Эмнеге кызганам, бул ырлар менен бизди багып атса депчи. Бир сөз менен багып атса деппи? Ыр да бул. Çaçkım gelir asmanda gündüz, ömür boyu özünde vırdayım çarçonu bilbey. Karap karap karigim talıp izlesem da bütün ödü tapmadım sende, körbödüm sende. Tapmadım sende. Aydarım celdi, aydarım celdi. Arttan köptür cinalı bilbey. Nişen canım abayla canım kim bolsa da çımbarkındı bilbestir mende süyböstür mende. Nişen canım abayla canım kim bolsa da çımbarkındı bilbestirmende, süyböstürmende. Çımbarkındı körböstürmende, süyböstürmende. Ey barakalla. Sen de eyvahsın. Сонун бар болуңуз, үнүңүзгө береке. Нарбек агай, байкадыңызбы? Бактыгүл айымдын өзгөчөлүк бар экен бири, тембр бар экен башкача. Кооз, краска. Ооба, кооз боёктор бар экен. Азаматсыз бар болуңуз. Соңку 3 чыгарманды кабыл алып, андан соң эфирде жыйынтыкта. Сак саламатсызбы? Алло. Кош келиңиз. Кандай кызым, жакшыбы кызым? Баары жакшы. Мен ушо кубанычтын ырына таажым кылам балам. Жақсылық ажар қылдыған жүрекеге бар екен. Өмірлер uzun болсын, денсаулығы шын болсын айналайын. Мен деген нарындық құлым. Анан осы Мұнарбекке де қайтып қойшы, Мұнарбек. Балам, сенің де тынбасын бұсын бір.
Баягы шын менен жүрөсүң. Жакшы күн чыгармаса мен тагын кылам айдалайын. Өзгөзат. Оон чыгарат сени сени. Баарыңызга жакшылык каалайм айдалайын. Өзүм жетип Көп узак жашаңыз. Сымма чалаңар өнө берсин алдыга кетейин балдарым. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолук болуңла. Талантыңар качындай болсун балдарым. Бар болуңуз. 73 жаштамын дейт, узак жашаңыз. Ырдаганын жанагы эмеде жазганымда көрдүңөрбү? Өзүнчө пост жазгамда. Ырдаганын үйрөндүм, балким үй бүлөдө кандай жүргөн баарын үйрөндүм. Бир гана нерсесин үйрөнө албай койдум. Таза жүргөн, мындай кыл жукпаганын үйрөнө албай койдум деп. Жакшы эле тазалангансың, бирок баары ал тууба сабылат. Жого берет да негизинде. Мунарбек агайымдын дагы баягы таза жүргөн бирден бир себеби Жазгүл Жумаканова болсо керек, Жогоруда да апам айтып өтпөдү, он чыгарат, аткарат депчи, келинчеки учурдан пайдаланып Жазгүл айымга дагы салам айтып барыңыз. Аялдардын баары эле таза үйдөн жууп эле чыгарып ийип мындай чыгып шалтактап каласың да. Өзүнүн өзү эмеси ошондой да. Өзүндө да өзгөчө касиет бар дейсизби? Жукпайт. Сонун. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келдик. Атым Аселе болот. Бар болуңуз Аселе айым, келиңиз угуп атабыз сизди. Биз ошо Кубан эле канаттарынан болобуз. Кубан досунун келинчеги болом, Аяшкы болот. Өзү деле билет Бекболсунду. Билесизби Канчы мырза? Бека. Ден соолук каалайм, ошо чыгармачылык ийгилик каалайм. Бека салам айтып атат. Аяш экөөңүздөр бактылуу болуп, кол каймашып, ар дайым жакшылыктарда жүрө бериңиздер. Эң баары ден соолук. Бала чакаңардын жакшылыктарын көрө бергиле. Жакшы чармаларды эл артында ырдап жүрө бергиле. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Бул Кубаныч Сатаевдин классташы. Ал ошол Кубаныч аркылуу биз жакшы болуп калганбыз. Биз студент кезде ачка кезде Беканын үйүнөн барып талай курсак тойгуздук. Бул эрте иштеп, эрте үйлөнүп, ушундай эрте жетилген жигит да. Анан курсак ачканда эле Куба көз ушу Беканын үйүнө барып, ошо биз жатаканага жакыныраак эле барып анан талай курсак тойгуздук, ушу жакын дос болуп калганбыз. Эми эфирге келген сайын чыгат Аяшкабыз. Силер да бактылуу болуңуздар. Бека экөөңөр бактылуу, силердин дагы жакшылыктар да чогуу болот. Ооба, айтылган бардык жакшы каалоо тилектер кабыл болсун. Соңку мүнөттөрдөбүз. Келиңиздер, анда сиздерге эркин микрофон узатайын. Эфирде жыйынтыктасак. Мунарбек агайымдан баштайын. Келиңиз агайым. Бүгүн эми чындыгында абдан жакшы, эми кубанычты эл жакшы билет, бирок ошонун ичинде болсо дагы ошо Санжара радиосуна жамаатына чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде мына ушул жерден биздин ар бир өнөр адамдын чыгармачылыгы менен таанышып, ар бир чыгармачыл адамдын ырлары ушул радиодон кетет, элдин жүрөгүнө жетет дегендей. Анан бүгүн ошо кубаныч өзүмдүн эң жакшы көргөн иним, таланттуу иним. Себеп дегенде ошол кубанычтын бери да жакшы болду, идиреги да жакшы болду да. Мына ошол эки нерсе айкалышкан үчүн Кубаныч Ажыбаев деген атына заты жарашкан ат дүңгүрөп кыргыз элине жумурай журтка таанылды. Кубаныч үй бүлөң менен, бала бакыраң менен бар бол, аман бол. Кудай таалам бекемден соолук берсин. Жаман көз жаман сөздөн, суук көз суук сөздөн Кудай таалам өзү сактасын. Бөөдө кырсыктан сырткары болгула, эли журтуңарга кызматыңарды өтөй бергиле. Бар болгула. Айтканыңыз келсин. Келиңиз Эрмек мырза. Ошол чоң рахмат барыңарга, чакырып койгонуңарга. Анан ошо Кубан байкемди Кудай таалама миң мертебе шүгүр ушундай ага кылып Кубан байкемди бергенине. Кубан байке, сизге да чоң рахмат. Ушул убакка чейин мага канча деген колдоолорду көргөзүп келатасыз. Элдер билбей көргөзбөй деген билдирбей, Жеңеме билгисип. Болгон нерселердин баарына чоң рахмат. Сиздей аганы бергенге мен сыймыктанам. Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк кылам. Ар дайым ушинтип күлүп жайнап, элдин кызматында жаркылдап жайнап жүрө бериңиз. Баардыгыңарга чоң рахмат. Санжара радиосунун жалпы жамаатына, угармандарына ийгилик. Баардыгыңар жакшылыктардын үстүндө ар дайым күлүп жайнап жүрө берели. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Менин ыйлагым кирип кетти го эмнегедир. Келиңиз. Классташына. Биринчи Санжаранын жалпы жамаатына ыраазычылык айтайын.
Аттау деп койчу. Бача деп коем да. Ушул үй бүлөсүнө бакчылыкты каалайм, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Бир туугандарым менен аман болсун. Тилеген максат адам күтүгөн бет, ошо тилеген максаттарына жете кой, жеткиле. Ооба. Ошо батен калган максатты жазбай. Ооба. Убактыбыз өтө кыска, келиңиз бактуу билем. Чоң рахмат, мен да чын жүрөгүмдөн бардык сиздердин жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Жана ошондой эле ушул эфирден пайдаланып жолдошума дагы эргүү кааламакчымын, чыгармачылык ийгилик каалайм. Биздин үй бүлөбүзгө айтылган бардык тилектер Кудайым бизге кабыл кылсын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик болсун. Сиздерге да чоң рахмат келип бергениңиздерге. Келиңиз Кубанычым. Өткөндө да Жаз Күлеженин чыгармачылык кечесине келип кеттим эле. Ушул Санжыранын ушул чыгарма эмеңер берүүңөр абдан жакшы берүү болуп атат. Неге дегенде үй бүлөсүндө эле көптөрдүкү билбейт, мисалы үчүн меники сыяктуу достору менен бала кезде кандай ошонун баардыгын ачык айрым чыгарып, ачык сүйлөшүп отуруп, кенен ушул Санжыранын студиясына келгенде биз кенен отурабыз да негедир. Анан өзүбүздүн үйгө келгендей болуп. Рахмат жалпы ушул программанын ким чыгарып ойлоп чыкса дагы автору болобу, эл менен көпүрө кылып атат. Рахмат. Бар болгула. Санжырага биз көп келебиз да, аябай иштешебиз. Жаңырларыбыздын баары ушул жерден кетет биринчи. Анан ийгилик Санжырадан ушинтип эл менен жолуктуруп койгоңузга рахмат. Анан баягы Байдылда Сарногой айтканда эл менен жүрсөң бийиксиң, элден кетсең тоодо жүргөн кийиксиң дейт. Элибизге рахмат, бизди баалап, бизди кадырлап, ырларыбызды угуп, монтип телефон чалып, эдиницасын коротуп, каалоо тилек айтышат да. Анан ушул ырларыбызды угуп барктап аткан ошо биздин эл да. Ансарында элде тынчтык болсун, элде болсун. Эл бай болсун, эл курсагы ток болсун. Анан элдин курсагы ток болсо ыр угат да. Ансарында элде боло берсин. Биз элге кызмат кылып, ырларыбызды ырдап, ушундай элдин сүймөнчүлүгүнө ээ боло берели. Бүгүн студияга келип берген Мунарбек байкем баштаган баардыгыңарга ыраазычылыгымды билдирем. Азыркы иш убактысында, жумуш убакта чогултуп буларды да жумуштан алып чыгыш да өзү кыйыныраак экен. Ансарындай келип берген үчүн рахмат баарыңарга. Чоң рахмат. Биз дагы Санжыра радиосунун жалпы жамааты Кубаныч ага сиз баш болуп жана аты аталган бардык инсандарга ыраазычылык билдиребиз. Кадырман угарман, жаңы күндө жолугушканча аман туруңуздар. Жол татаал, түйшүктүү, бирок кызыктуу. Азабы менен жыргалы аралаш. Чыгармачылыкка арналган өмүр. Өнөр жолунда өзгөчө орду бар мыкты таланттар Санжырада. Селкинчек сиз жөнүндө. Иш күндөрү саат 14:00-дөн 16:00-гө чейин НТС телеканалынан көрүп, Санжырада